Капыр Мадаминов Баткен облусунун Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын директору, педагогика илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Саламатсыздарбы, урматтуу жети дубандагы менин сүйүктүү кесиптештерим. Талас облусундагы Жаш мугалимдер мектебинин координатору, агайдын шакирти Салтанат Бейшенова. Урматтуу кесиптештер, бүгүн сиздер менен устаттык өнөрү китебинен өтүлүүчү темабыз мугалимдин өз алдынча билим алуусунун мааниси, жолдору деген темада кеп кылабыз. Мугалим өзү окууну улантып турса, мугалим боло алат. Өзү окубай койду, ал мугалим эмес. Мугалим башкаларга билим берип, нур чачып туруусу үчүн өзү ар дайым билим дарыясынан азыктанып туруусу керек. Окуучулар, ата-энелер, кесиптештери, айыл, коомчулук мугалимди биринчи кезекте билимине карап баалап мамиле кылат. Той тамаша, эл жыйылган жер, айыл, көчөдө ата-энелер арасында мугалим, анын билими, сабагы жөнүндө ар дайым сөз болот. Алар бул информацияны өз балдары, сиздин окуучуларыңыздан алышат. Балдар биз байкабагандын баарын түшүнүп, билим даражабыз, сабагыбыз жөнүндө, ошондой эле сабакка, балдарга мамилебиз жөнүндө күндө үйлөрүнө айтып барышат. Мугалимдин өз үстүнөн иштеши анын кесиби үчүн эң зарыл шарттарынын бири. Ошондо анын сөзү, сабагы кызыктуу, балдарга жугумдуу болот. Адамдар мугалимди билими үчүн урмат кылып, сыйлайт. Окуучулар сынчы келишет. Мугалимдин билими тайкы болуп, жаңыланып турбаса, аны эч ким укпайт, сыйлабай да коюшат. Окуучулар ата-энесине айтып барат. Алар да анын билим сабагына карап мамиле кылышат. Урмат билимибизге карап. Окуучулар бүтүрүп кеткенден кийин, 4-5 жылдан кийин өмүр бою мугалимдердин өткөн сабагы, билими жөнүндө сүйлөп жүрөт. Бул өзү районо советинин алкышы, сыйлык берген наамынан да артык келет. Ал эми жаман пикир болсо, администрациянын сөгүшүнөн да оор болот. Биз мугалимдер ушуну ар дайым эске тутуубуз керек. Өз алдынча билим алуу боюнча айрым сунуштар жана ойлор көңүл бурабыз. Биринчи, методикалык күн уюштуруу. Экинчи, информация бөлүшүү күнү. Үчүнчү, мугалимдер бөлмөсүндө радио, телевизордун болуусу. Төртүнчү, пед кеңешме, метод совет, секциялык иштерге, педагогикалык окуу конференцияларга катышуу. Өз алдынча билим алуунун жолдору. Биринчи, өз предмети боюнча 3 түрдүү адабиятты үйрөнүүгө милдеттүү мугалимдер. Асы илимий, Бсы илимий популярдык, Бсы методикалык. Экинчи, программа, окуу китебинде сунуш кылынган адабияттарды үйрөнүү. Төртүнчү, предмет боюнча окуучуларга сунуш кылынган адабияттарды үйрөнүү жана картотека түзүү, кабинетке чогултуу. Бешинчи, предмет боюнча чыгармачыл мугалимдердин алдыңкы иш тажрыйбасын үйрөнүү. Алдыңкы мугалимдердин сабактарына кирип, алардан дагы методикаларын үйрөнсөк жакшы болот. Ошондой эле кийинкиси 6-чы, семинар, ачык сабактарга, конференцияларга катышуу. 7-чи, педагогика психология боюнча чыгармаларды үйрөнүү. 8-чи, предметиң боюнча портфолио түзүү. Окуучулардын билимдерин күчтүү жана начар жактарын үйрөнүп чыгуу, мүнөздүү кемчиликтерин билип, атайын китептерди окуп чыгуу. Урматтуу кесиптештер, бүгүн биз сиздер менен устаттык өнөрү китебинен мугалимдин өз алдынча билим алуусунун мааниси жана жолдору деген тема боюнча сиздерге маалымат берүүгө аракет кылдым. Демек, ушул китепти ар бир мугалим сөзсүз түрдө колуңуздарга алып окусаңыздар, эң жакшы, мугалимдер үчүн эң керектүү маалыматтарды окуй аласыздар. Мугалимдин эмгегинин илимий жол менен уюштурууга, жаңы технологияларды колдонууга, ошондой эле окуучуларды мыкты инсан кылып тарбиялоого багытталган эң мыкты китеп. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Салтанат Бейшенова, Талас облусу.